23 сентябрь мамлекеттик тил күнү 1989 жылы 23 сентябрда мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып, кыргыз тили өлкөдө мамлекеттик тил деген макамга ээ болгон. Эфирде өзөктүү маселе программасы, студияда мен Мерим Сырдыбаева. Саламатсыздарбы? Биз бүгүнкү программада кыргыз тилинин бүгүнкү күндөгү абалы, өлкөдөгү тил саясатын өнүктүрүү багытында жасалып жаткан иш-аракеттер тууралуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев менен кеп кылабыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Назаркул агай, мына кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алганына 20 жыл толуп отурат. Бул аралыкта 29 жыл. 29 жыл. Айтсаңыз, кыргыз тилинин коомчулуктагы бүгүнкү күндөгү ролу кандай болуп жатат? Эми өзүңүз туура баамдап атасыз. Бул кыргыз тили өлкөнүн атын берген тил. Мамлекеттүүлүк мамлекет тилден башталыш керек. Кыргыз тили өлкөнүн жүрөгү. Анткени ал улуттук иденттүүлүктүн фундаменталдуу баалуулугу. Албетте 29 жыл ичинде бир топ кыйланыштар бүткөрүлдү. Бирок сиз айтып аткандай мамлекет тил өлкөбүздүн бардык аймагында, чөлкөмдөрүндө, бардык мекемелеринде карым-катнаштын каражаты боло болгон жок. Мунун эң башка объектив себеби советтик доордо бергиле жаткан чоң мурас таңкуталбай атабыз. Анткени орус тилинин таасири абдан күчтүү болгон экен. Анын иш кагаздарын жүргүзүүдө даяр мазмундар, формалар бар. Ага сала коюп, фамилияны алмаштыра коюп, күндү санды алмаштыра коюш абдан жеңил экен. Анысында бүгүн бийлик бутактарынын көпчүлүк тармактарында орус тилинде окуган балдар иштеп атат. Ошол биздин жарандарыбыз өзүнүн жан дүйнөсүнө, рухуна бир ыңкылап жасап, өзүнүн улуттук баалуулуктарынын мейкиндигине тезирээк, ыкчамыраак кайтып келсе абдан жакшы болор эле. Сиз айткандай эле бир нерсени айтып коюш парыз. Бул маселе Бишкек шаарында аткаруу бийлигинде президенттик аппаратта, жогорку кеңеште болуп атат. Жана министрликтерде. Ал эми чөлкөмдөрдө, областтарда мындай маселе жок. Мына айрым областтарда да мониторинг ишин жүргүзүп келдик. Алар бизге талап коюп атышат. Эмне үчүн жогору жактан иш кагаздары орусча түшүп атат? Ошондон биз Бишкек шаары менен, Чүй областы менен өзгөчө иш жүргүзүп атабыз. Сиз айткандай эле баягы мамлекеттик органдарда иш кагаздары, айрым билим берүү мекемелеринде дагы билим берүү биринчи кезекте баягы орус тилине басым жасалып, анан кийин баягы кыргыз тилине которулуп, же болбосо кыргыз тили экинчи орунга жылган учурлар көп да. Буну ушул тескерисинен болгондой кылыш үчүн эмне кылыш керек? Бул эми убакыт керек экен. Мына өзүңүз жакшы билесиз. Орто мектептердеги билим берүү тармагынын 77% бул кыргыз тилдүү мектептер. Бул аймакта проблема жок. Айыл жергелеринде проблема жок. Ал эми орус тилдүү мектептерде, шаар жериндеги мектептерде проблема бар. Эң чоң проблема бала бакчада туруп атат. Мына Бишкек шаарында 11 бала бакча бар. Бар орус тилинде. Жок, кыргыз тилинде 11 бала бакча бар. 30-тан ашык орус тилинде бала бакча бар. Дагы 50-ге чыккан аралаш типтеги бала бакча бар. Буларга биз талап коюп атабыз. Орус тилдүү жана аралаш бала бакчаларга, орус тилдүү бала бакчаларга 50% мамлекеттик тилде, 50% расмий тилде билим берилсин деп атабыз. Талимтар берилсин деп атабыз. Ал эми орто мектептерде Кудайга шүгүр кыргыз класстары негизги басымдуулукту рол ойнойт. Бул тармакта проблема жок. Ал эми орус тилдүү мектептердеги кыргыз тилин окутуу маселеси, кыргыз адабиятын окутуу маселесинде проблемалар бар. Бул жерде билим берүү кыргыз тилинен деңгээлик системага өтүш керек. Мурункудай салттуу билим берүү болбой калды. Биз билим берүүнүн кыргыз тесттик структурасын ылайыкташтырыбыз керек. Башкача айтканда, мектепти бүтүрүп чыккан бүтүрүүчү В1 деңгээлдеги сертификат алып чыгыш керек. Ал үчүн билим берүү стандарты, окуу программалары, окуу методикалык комплекстардын ошого шакеш келтирилиш керек. Ал эми башталык кесиптик окуу жайларында, орто кесиптик окуу жайларында жана жогорку окуу жайларында проблема аябай жеш. Себеби ал жерде билим берүү жалаң орус тилинде. Билим берүү сиз айткандай орус тилинде. Бирок аракеттер бар. Өткөн жаз айларынан баштап биз жогорку окуу жайларына мониторинг жасадык.
ошондо 5 окуу жайын бүттүк, эми дагы улантабыз. Ошондо айрым жогорку окуу жайларында 100% билим берүү расмий тилде экен. Ошондуктан биз бул маселелерди акырындык менен окуу дисциплиналарын мамлекеттик тилге аударышыбыз керек. Аны чындагыбыз керек. Мына өзүңүз белгилеп өткөндөй, мамлекеттик тил боюнча улуттук программада бөлүнгөн акчанын көпчүлүк бөлүгү билим берүү жана илим министрлигине берилген. Максат жана биз айтып өткөн билим берүү түзүмдөрүндө акырындык менен окууну кыргыз тилинде өткөрүш үчүн эмне кылыш керек? Биринчи ошол предметтин окуу куралын даярдаш керек. Окуу программасын түзүп чыгыш керек. Окуу методик комплекс даярдаш керек. Программасын. Ошондуктан мына 15-жылы дагы, 16-жылы дагы бул акча каражаттар жакшы пайдаланылбай калган. 17-жылдан баштап аракеттер жигерделе баштады. Ал эми өткөн жылы абдан жакшы пайдаланышты. Бир 100дөн ашык окуу куралдар жарык көрдү. Ошол эле билим берүү министрлигине караган башталгыч кесиптик билим берүү департаменти дагы бул акчаны абдан майнаптуу пайдаланып, урматтуу Чолпонкулов мырза активдүү иштеп, башталгыч кесиптик билим берүүнүн окуу дисциплиналарындагы бир топ окуу куралдарын дагы чыгарууга жетишти. Мындан тышкары өзүңүз жакшы билесиз, бул кыргыз элинин зор байлыгы улуттук илимдер академиясында жаткан. Аларды тийиштүү каржылоо жок болгондуктан көптөрү чыкпай аткан. Ошол эле классикалык манас эпосунун варианттары көбү чыккан эмес да. Ушул багытта биз жана улуттук комиссия тарабынан мамлекеттик тилге бөлүнгөн акчанын эсебинен алар 100дөгөн, 200-300дөгөн китептерди чыгарып, Кудай буйрса ушул багыттар элге жетип атат. Түшүнүктүү. Жана өзүңүз айтып кеткендей, жогорку окуу жайларды бүткөн бүтүрүүчүлөр баягы орус тилинде билим алып келип, мамлекеттик кызматтарга орношкондо баягы орус тилинде иш жүргүзөт да. Ошону эске айтып коеюн. Ошондуктан жана кыргыз тест ишке кирген. Бүгүнкү күндө ошол кыргыз тест кандай жыйынтыгын берип атат? Бир нерсе да, Кудай буйрса 21-жылы буйрса орто мектепти бүткөндөр В1 деңгээлинде сертификат алып чыгыш керек. Ал кандай? В1 деңгээлинде сертификатты алып чыкмайынча ал киши жогорку окуу жайын тапшыра албайт. Көрдүңүзбү? Ал эми жогорку окуу жайын бүткөндөр 21-жылы В2 деңгээлинде сертификат алып чыгыш керек. Бул жогорку деңгээл, президенттер сынак берген деңгээл. Эгер аны алып чыкпаса, мамлекеттик муниципалдык кызматка иштөө үчүн сынактарга катыша албайт. Биз бүтүндөй зарылдыктардын системасын түзүп койдук. Бирок буга мөөнөт керек экен. Өкмөттүн 757 токтому жарык көргөн. Былтыр ноябрь айында ошол токтомго ылайык мына биз кыргыз тест өндүрүшкө кирип, азыр баамдуу сынактарын өткөрүп атышат. Ал эми 19-жылдын 1-январынан баштап бул юридикалык күчкө ээ болот. Башка айтканда 17-жылдын ичинде ар бир мамлекеттик кызматкер А2 деңгээлде сертификатка ээ болуш керек. Ал эми 20-жылы В1 деңгээлинде сертификатка ээ болуш керек. Ал эми 21-жылы В2 деңгээлде сертификатка ээ болуш керек. Ушул процесстин баардыгы иш кагаздарын мамлекеттик оодарууга түрткү бере турган каражаттар. Мына ушул адамдардын тил билүүсүн аныктаган кыргыз тестке токтолсоңуз, мамлекеттик кызматкерлер ушул тесттен милдеттүү түрдө өтүп атышат да? Милдеттүү түрдө. Кандай жыйынтык берип атат? Эми жыйынтыктарды мына Кудай буйрса жылдын аягында чыгарабыз. Бирок процесс өз орду менен жүрүп атат. Өтпөй калган кызматкерлер 3 ай кайра окуп, 3 айдан кайра тапшырышат. Эгерде такыр эле тапшыра албай калса, алардын кызматтык абалы жөнүндө маселе каралат. Ошондуктан Кудай буйрса мунун жыйынтыктары болот. 2 багытта жүрүп атат. Бишкек шаарында өтүп атат, туруктуу түрдө. Ал эми ошол мезгилде көчмө сынак алуучу биздин кызматкерлер бар. Азыр кыргыз тесттин кызматкер жетекчиси айтып берет болуш керек. Мына бүгүнкү күндө азыр Нарын областында иш жүрүп атат. Кудай буйрса, иш өзүнүн ыргагына түштү. Кыргыз тилинин жакынкы келечегин кандай көрөсүз? Кыскараак айтып берип койсоңуз. Мен терең ишенимде кыргыз тили мамлекеттин баардык чөйрөсүндө кызмат кылган, тейлеген чын мамлекеттик тил болоруна терең ишенем. Рахмат, студиябызга келип ушундай кызыктуу маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Улут болсоң тилиң менен улутсуң демекчи, мамлекеттик тилди өнүктүрүү ар бирибиздин колубузда келерин эске сала кетели. Бүгүн биз өзөктүү маселе программасында кыргыз тилин өнүктүрүү маселесин мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев менен талкууладык. Сиздер менен мен Мерим Сырдыбаева болдум. Алаттуу 24 каналы менен бирге болуңуздар.